Анан сиздин дагы эме деп айтканыңыз бар да, биз режиссерлор көрүүчүлөр тууралуу аз ойлонобуз деген сыяктуучу. Мисалы азыркы учурда кандай болуп атат? Чыныгы көрүүчүлөр үчүн тартылып атабы кино же мындай көрүүчүлөрдү билет алуучу адам катары эле көрүп калдыбы азыркы учурда? Ушул жерден мен мындай нерсени айтайынчы. 3 тараптын кызыкчылыгын карашыбыз керек да, бул сенин сурооңо жооп бериш үчүн. Биринчи кызык бул режиссердуку. Режиссер эмнени каалайт? Ал ардак, даңкты каалайт. Мен фестивалга барсам, мага бир орден берсе, наам берсе, эл мени сүйсө деген бул элементардуу режиссердун ички амбициясы, эгосу. Режиссердуку. Экинчи продюсер. Ага аны сүйүп атасыңбы, орден берип атасыңбы, ага мындайча айтканда эч бир эмеси ни холодно, ни жарко деп коет да орустар. Ага акча керек. Анан дагы бир саясатын колдогон, анан мамлекеттин экономикасын өйдө көтөрө турган бир билимдүү коом болсо деген нерсе мына азыр келип атат да. Ошондо бүгүнкү күндө мисалы мен азыр көркөм кеңештин мүчөсүмүн да Кыргыз фильм киностудиясынын. Ошондо режиссерлор биз карайбыз, элдин табитине туура келеби? Туура келбесе жаратпайбыз. Бул Кыргызстандын атагын чыгарабы? Анда кел кир. Ошол Кыргызстандын атагын эмне менен чыгарат? Жаман жагы менен чыгарабы, шылыңдап чыгарабы, же эстетикалык көркөм менен чыгарабы дегенге да карайбыз. Эгерде бизди шылыңдай турган болсо ал да жарабайт. Ал эми акча табуу маселеси, ал бул продюсерлерде, ал продюсерлер мамлекетке муктаж эмес. Алардын көздөгөнү эптеп азыр кандай жаңылык ачып ийсем, кандай бир ыкма таап ийсем, канткенде мен бир өзүнчө бир хайп кармап туруп, элди кантип мен ушул хитке киргизип канча акча табам деген алардын өзүнүн маселеси да. Ошондуктан бул жалпы жонунан айтуу кыйын, бирок эң негизгиси биздин көрүүчүлөрдүн ошол биз кадам шилтеген сайын булардын көрүүчүлөрдүн көрүү маданияты өсүп, талаптары өсүп, ошондуктан ошол продюсерлер дагы барган сайын чала була бучук тасма эмес, ошо сапаттуу, ичинде руханий байлыгы бар, элдин бир талабына жооп бере турган тасмаларды тартып келатат. Кино элди